Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Өзгөн мал базарындагы жылкылардын алды сатты баалары кандай экенин билип көрмөкчүбүз. Катачылыктар келсе алдын ала кечирим сурайбыз. Каналга жазыла кетип турса жазыла кетиңиздер. Анда эмесе биз баштайлы. Туугандар, бул жылкы ат Пунан экен. 120 миң сом деп атат. Өздөрү көргөндөй чоң, бою узун экен. Жана 90га алынган деп атат элдер. Ону мен көргөн жокмун. Буттары да таза, улакка чапканга жакшы го дейм. Үйүргө да койсо болот. Туугандар, бул ат жаңасы экен. Базар 60 миң берди, бербедим деди. Үйүрү, улагы бар деп атат. Буттары таза, көргөнүңүздөй. Бул ат сатылды 57.500гө. Жашы 5 асый деп атат. Буттары таптаза, жарасы жок. 57.500гө сатылды. Бул ат 3 асый деп атат. 150 миң сом. Буттары Буттарына көрсөң, буттары таза. Артынан да көрсөтөйүн. 150 миң сом болот. Бул атта алынды 64 миң, жашы 2 асый. Буттарына көрсөтө кетейин. Башында көрсөтөйүн. Бул атты 80 миң сом жаңасы экен. Жылкы багып жүргөндөр көргөндө билсеңиздер керек. Мен жылкыга жакшы түшүнбөйт экенмин. 80 миң сом жаңасы. Туугандар, бул атты 80 миң сом жаңасы экен. Артынан да көрсөтө кетейин. Түшүнгөндөр деле артынан карайт экен. 80 миң сом жаңасы деп атат. Буттары таза. Бул ат пышт экен, асырга өтүп атат. 60 миң сом. Буттары таза. Бул ат 64 миңге алынды. Азыр базардан чыгып кетти, алды. Жашын сурай албадык. Бул пышты 70 миң кеми бар деп атат. Бул ат пышт экен, 60 миң сом деди. Пышт экен. Бул тай пышт экен, 47 миңге сурап атат, бербей атам деди. Бул жерде адамдар атты такалап атышат. Атты такалагандагы бир өзүнчө чоң өнөр. Буну бардык эле адам кыла бербейт. Ушул жерде аттарды кичине ойнотуп, ал жака бул жака минип көрүп, сынап көрөт экен, жүгүрөгү кандай басат. Бул ат алынды 67 миңге. Көрсөздөр болот, буттары таза. Жашы 8-9 дейт. Туугандар, жана ат чоңолайга алып кетем деп даярданып турат. Бул жүгөнүнө 600 сомго алды азыр. Анын банына басын айта кетейин. Буттары таза. Туугандар, бул Пунан сатылды 55 миңге.
YouTube emesmi? Мына аба сатты, чоңалайдан болот экен, алай куу деген жерге кетти. 55 миңге кетти.